elimizde, Kırgız Respublikamızda, memleketimizde değerlik bir kılının tegireginde bir kılından aşıgırak 2026 жылдын 15 майында Ош технологиялык университетинде инновация жана маалымат технологиялар институтунун инфокоммуникация жана санариптик байланыш билим берүү программасы тарабынан 7 май Кыргыз Республикасынын радио жана байланыш күнүнө карата цифровое развитие инфокоммуникаций, современные тенденции, проблемы и перспективы аттуу кеңейтилген тегерек стол семинар өткөрүлдү. Иш-чарага байланыш жана санариптик технологиялар тармагындагы иш берүүчүлөр, адистер, профессордук окутуучулук курам, магистрлер, студенттер, ата-энелер жана өнөктөш жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Тегерек столдун алкагында инфокоммуникация тармагындагы заманбап тенденциялар, санариптик байланыштын өнүгүүсү, учурдагы көйгөйлөр жана келечектеги мүмкүнчүлүктөр тууралуу баяндамалар жасалып, пикир алмашуулар болду. Байрамдардын тилге каршы 7 май байрамдарга түшүп калды. Ошолордун байрам болсо деле баарыбыз бүгүн мына тегерек столдо турабыз. Ошого биз дагы чын жүрөктөн туктап коелу деп келдик эле. Рахмат чоң. Ошондой эле билим берүү менен өндүрүштүн байланышын чыңдоо, адистерди даярдоонун сапатын жогорулатуу жана санариптик технологияларды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Сапаттуу камсыздоо. Ошон менен бирге эле биз байланыш кызматындагы Мегаком, Кыргыз Телеком алар менен биргеликте иш жүргүзгөнбүз. Иш-чарага РПО, РМТР Юрс, Кыргыз Телеком Ош облустук филиалы, Билайн, Мегаком, О мобилдик операторлору, Кыргыз аэронавигациясы, Мегалайн, Сайма Телеком компанияларынын өкүлдөрү катышып, студенттер менен тажрыйба бөлүшүштү. Скандал, что через станции 5G распространяется коронавирус. Но эти данные, естественно, не были ничем не подтверждены. Мындан сырткары Фергана мамлекеттик техникалык университетинин өкүлдөрү да катышып, эл аралык кызматташтык жана академиялык байланыштарды өнүктүрүү боюнча сунуштарын билдиришти. Адилбек Марат Тыныбекович агайыбыз келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин сотовый компаниялар, мындайча айтканда сотовый операторлор Самединов Тынчтыкбек Анарбекович агай Ошкадан келип отурат. Иш-чаранын жыйынтыгында инфокоммуникация жана санариптик байланыш тармагындагы адистерди даярдоону өркүндөтүү, өндүрүш менен билим берүүнүн байланышын бекемдөө жана биргелешкен кызматташтыкты кеңейтүү боюнча пикирлер айтылды.